كريم حي عظيم مالك عليم نور حليم قدوس حكيم قوي لطيف غني متين. أنت الغفور أنت الشكور أنت الودود أنت الصبور أنت الرحمن أنت الرحيم أنت الغفار أنت الستار. اللهم صل على حبيبنا المصطفى. اللهم صل على سيدنا المصطفى. ولي مجيد عفو حميد تواب شهيد قيوم رشيد خافض بصير ماجد خبير رؤوف مجيب ظاهر حسيب. أنت الغفور أنت الشكور أنت الودود أنت الصبور أنت الرحمن أنت الرحيم أنت الغفار أنت الستار. اللهم صل على حبيبنا المصطفى. اللهم صل على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا الشفاعة في يوم القيامة. اللهم Ya Rabbimiz uşun sen üçün, özün üçün niyet kılıp oruza kılmadık, oruzumuzdu kârıklar. Müssaat ve selam Muhammed ve alâ ve sellem. Урматтуу ушул жакшы саамалыктын катышуучулары, бүгүн Москва шаарында биздин чыган мекенчил агабыз Курманбек Салиевич Бакиевдин өзү бөтөн журтта жүрсө да жүрөгү кыргыз деп сол, жүрөгү кыргыз жерим деп сол. Айлардын султаны болгон Рамазан айында элден батам үчүн алдыңыздарга ак дасторкон жайылды. Кош келиңиздер. Ушул жакшы саамалыкты Атай Минск шаарынан келип алдыңыздарга дасторкон жайып уюштурган Асылбекти сөзгө чакырып коесуз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар. Мен ошол атайын бүгүн учуп келдим Минск шаарына, Москва шаарына, Минсктен. Курманбек Салиевичтен силерге ошол менчиден чоң салам. Ошол ыйык Рамазан айында силерге мекенден соолук ынтымакты кылып кетти. Ошол жараткан ушул силерге эң жакшылыктарын берсин. Ар дайым мекендешиликте болуңуздар, ынтымакты болуңуздар. Тамагы таттуу болсун. Ошол дагы бир жолу орозо айыңыздар менен куттуктайм. Игилик кылам. Рахмат чоң. Анда бизе сөздүн кезегин Рун университетинин доктору, профессор, кыргыз билимдигинин жетекчиси Кубатбеков Турсунбай Сатынбаевичти сөзгө чакырып коесуз. Сыздарбы, кымбаттуу жердештер, туугандар, баарыңыздарды бүгүнкү орозо майрамыңыз менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Эми жалпы кыргыз билимдигинин атынан Курманбек Салиевичке ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Келе албай калган мүчөлөрдүн атынан, келгендердин мүчөлөрдүн атынан орозо берген тилеги кабыл болсун. Иштери ийгиликтүү болсун, аман эсен болсун. Бала чакасы менен алдағы бир убакытта өз үчүн жерибизге аман эсен кайтып барсын. Рахмат. Азыр сөздүн кезегин Багыт Бапанов, коомдук ишмер, Нур газетинин редакторуна беребиз. Келиңиз. Бұл урматтуу мекендештер, орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн Кудайдын улуу күнүндө бардыгыңыздарды орозого чакырып, Курманбек Салиевич элдин батасын алайын деп элди чакырып отурат. Чынында улуу күн, бул улуу күндө ар бир адам бири-бирине сый көргөзүшүп, күнөөлөр болсо Кудайдан ушу күнөөлөр болсо кечирсин деп, ошондой эле бирибизге жакшылыктарды айтып, соопчулук иштерди кыла турган айлардын бири болуп турат. Ошол күндүн бири бүгүн көптөгөн мекендештер келип, ошо Курманбек Салиевичтин ушу жайдастыктан кылып, элге ошо соопчулук кылайын деп, элдин батасын алайын деп тилеген оюн ишке ашырып баарыбыз отурабыз. Ошо биздин айта турганыбыз, элдин батасы тийсен, ар дайым жакшылыктарды каалайбыз. Ошо эл журту менен, тууган урттар менен ошо кайда болсо да аман болсун.
Ошо артыңыздар жакшылыктарын каалайм. Орзоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, сиздерди дагы бир жолу улуу орозо күндөрүндө жакшы ак тилектерди каалап кетем. Үй бүлөлүк бакыт каалай. Алыс жерде жүрөбүз ушул жерде. Кандай болсо дагы тынч болойлу. Кыргызстанга эсен-аман кайтайлы. Мен бир нерсени айтып кетейин. Урматтуу жердештер, жылдан жылга көбөйүп атабыз. Бул жерде дагы аябай көп болдук. Мына бүгүнкү күндө не дейм, бул улуу майрам бир жылда 30 күн гана болот экен. Ошондо бир бардыгы жакшы ниеттерибизди, тилектерибизди каалайбыз. Дүйнө жүзүндөгү мусулман калкынын баардыгы азыр ниет кылып отурат, алакан жайып, ооругандар баары сыркоолоп кетсин. Маркумдардын баардыгынын атына Кур'ан окуп атышуулардын баардыгы насип болсун. Өзүбүз тынч болойлу. Анан не дейм, сиздерди бир иманга инсан чыккызсам, аял кишилер кичине жолук салып жүрсөңүздөр ушул айда деген бир сунуштарым бар эле. Капа болбосоңор ошондой биз баардыгыбыз колдосок гана кол чалып койсок. Мен ойлойм, аял адамды биз аябай сыйлайбыз. Аял адам ошол жолугу менен гана биз үчүн насип болуп турат. Биз ошон үчүн колдойбуз. Сиздерге баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалай. Ошол жердеги берген тамак ашты Курманбек Салиевичтин үй бүлөсүнө чоң саламдарды айтып, ушул дуалардын баардыгы тийсин. Асылбек менен сен дагы ушул жерде 4 жылдан бери келип атасың. Быйыл Россияны кыдырып, 3-4 шаарга дагы барып, сен дагы чоң рахмат. Сага дагы үй бүлөлүк бакыт, тынчтык болсун, аманчылык болсун. Баарына салам айткын. Кудайым буйруса, жакшы ниеттерибиз бар, баардыгы болот. Буйруса, рахмат силерге. Чоң рахмат. Баткен областынан Шаймардын Кулова Махаббат эжекени чакырып койсок сөзгө келиңиз. Кымбаттуу Москва жергесиндеги бир туугандарым, жердештерим, ушул Москва шаарына кош келипсиздер. Жакшы тилек жарымыңыз дегенде ушул биздин улуу президентибиз болгон Курманбек Бакиевдин ушул элибиз журтубузга чоң озачак уюштуруптур. Президентибизге чын ден соолук каалайбыз, узун өмүр, үй бүлөсүнө тынчтык, аманчылык, кайсыл жерде жүргөсүн аман жүрүшүн тилейбиз. Мен өзүмдүн ушул үй бүлөмдүн бир туугандарымдын атынан сагынычтуу салам айтам. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Максатыңыздарга жетиңиздер. Үй бүлөңүздөргө аман эсен барыңыздарды тилеймин. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Салам айтам. Анда сөздүн кезегин Каракынчадан келген Маңгытова Сейилхан эжекебизге беребиз. Келиңиз эжеке. Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы кыргыз элибиз ошондой эле бүгүн мына Курманбек Салиевичтин чакыруусу менен баардыгыбыз ооз ачарга келип отурабыз. Мен ойлойм, ушу баардыгы Салиевичти таанып, ошонун учурунда жакшы билип, жакшы жашаган адамдар, сыйлаган адамдар деп ойлойм. Биз деле ошол учурда Салиевдин учурунда жаман болгон жокпуз. Мугалимдер айлык акыбызды өз учурунда алып отурдук. Пенсионерлер өз учурунда пенсиясын алып отурду. Жаман заман болгон жок, аябай эле жакшы заман болду. Мектепте 1-нчи класстан 5-нчи класска чейин тамак аш берип аткан учурлар болду. Мына ушул жакшы заманды биз унутпашыбыз керек эч качан. Убакыт өткөндө эле тигил андай мындай дейсин кереги жок. Биз жакшы заманда жашадык, жакшы иштедик бул киши дагы. Ошондой эле мынантип бизде баягы өрдөктүн өзү чөлдө болсо дагы көзү көлдө дегендей, өзү башка эл, башка жерде жүрсө дагы кыргыз элин унутпастан мынантип ооз ачырып, ар бир шаарларга ооз ачырып, эртең ошондой батасын алып отурат. Ушунча
жалпы кыргыз элинин батасы тип үй бүлөлөрү менен бала чакалары менен тууган уруттары менен аман болушун элге деген тилеги ак кыргыз элим деп санап сагынып эңсеп отурган Курманбек Салиевдин ниети ишке ашсын, өзүнүн кыргыз элинде жетсин, эли жерине сагынып турганда эли жерде эсен-аман жетип келүүсүн, ошо жерине эли жерине келүүсүн каалайбыз баардыгыбыз эле. Үй бүлөсүнө, тууган уруттарына, мынакилерине, жалпы туугандарына сиздерге да чоң рахмат. Ошо Аллах Таала кандай тилектерди кабыл кылса, кандай тилектерди сиздер кааласаңыздар, Аллах Таала ушул чоң ороза айында каалооңуздарды кабыл кылсын демекчибиз. Чоң рахмат. Анда сөздің кезегін химика технологиялық институтының профессоры Гүлипа Алиева эжекебизди сөзгө чакырабыз. Саламатсыңарбы? Ийгиликтүү, ыйык кыргыз эли. Силердин орозоңор кабыл болсун. Уш жерде чогулуп баарыңар ынтымактуу бир дасторконду жайып, чогулуп, өзүнчө сүйлөшүп, жерибизди, элибизди эстеп, Курманбек Салиевичти жана анын үй бүлөсүн эстеп сүйлөп айтып атканым үчүн силерди баарын куттуктайм. Айымы мен орусча сүйлөйм. Кечирип коюңуздар. Макулбу? У меня лучше получается по-русски. И вот, знаете, сегодня мы получили приглашение уже 2 дня тому назад. Еще не знали, куда. Сын все время туда-сюда ходил и говорил: 2-й год у меня не получается. И он просил, поскольку он как бы ваш земляк, Жалабактын кулуну, ошон үчүн он попросил у вас прощения, что 2-й год не может побыть с вами вместе и посидеть, и высказать свои мысли и понятия. Жалабатская земля очень и очень плодотворная земля. Первый раз я столкнулась с этой землей в 1974 году, и для меня весь южный джалабатский народ является моим народом, народом, где родился мой сын, вырос и стал человеком. Я очень часто езжу в этот город Джалабат. Сегодня мы сидим в месяц Рамазан, и я, поскольку философ, хочу немножечко об этом месяце поговорить. Дело в том, что, конечно, праздник Рамазан связан, естественно, научным открытием. В это время Луна меняет свой перигей на апогей. Это факт. Но не об этом речь. Вероятно всего, наша традиция всегда понимала, что постоянно происходит какое-то изменение, радикальное изменение. Бияқты қарап шығып атқан ай, бияқты қарап шығып қалды. Бияққа басып жүрген ел, бияққа басып қалды. Демек, дүниеде жалпы аламда қандай бір өзгөрүү болады. Ошол өзгөрүүгө биз деген көнүш керекпиз. Биздин философияда қазір жаңы ел пайда болды деген сөз болады. Люди третьей культуры деп. Ошолорго биз жалпы мигранттарды татыктуу деп атабыз. Что такое люди третьей культуры? Это люди, которые толерантны ко всякому изменению. Люди, которые могут выучить другой язык. Люди, которые могут понять друг друга. Пусть это будет другая культура, другая раса, другая нация. И вот, вероятно всего, Курманбек Салиевич, понимая такую ситуацию, время от времени
Всевышний собирает нас и хочет дать знак, что Он такой же, как все, что Он также понимает наше состояние, что есть необходимость подумать. И еще одна мысль. Этот праздник у нас с вами религиозный. И я думаю, что теологи, люди, которые веруют, считают, раз религия нас соединяет, это какой-то инструмент, который помогает нам. И поэтому я за то, чтобы мы имели возможность сесть в Рамазан и подумать. И еще одну интересную вещь я хочу с вами поделиться. Когда я сюда шла, я все время об этом думала. Почему так получилось? В истории нашего народа, киргизского народа, были разные перепады, разные события. Но наш народ никогда из своей территории, из своего джурта, из своего эля не выгонял своих сыновей. Никогда ни на другую сторону своих мужчин они не выгоняли. Какие бы они ни были. Решали у себя дома, на своем курултае, как быть с такими ситуациями. Все ошибаются. Мы люди. Мы, человеки, имеем право наши кыргызча без адамбыз. Эгерде адам болсо, эгерде биздин аң сезимибиз бар болсо, биз деген ошибаться этиш керекпиз. Как на киргизском ошибаться? Биз адашыш керекпиз. Адашпаган адам жок. Бирок адашканда ушу адашкан кишинин деген кандай бир жолу болобу, ою болобу, аны жалпы эл чечиш керек. Биз деген казыр деген Акаевди өзүнүн жерине келсин деген кап жасып суранып атабыз. Ошон үчүн мен силерден суранам да, силердин келини болгондон кийин, Жалабатка кандай бир катышым болгондон кийин жазбайбызбы? Барсын Курманбек Салиевич айылга, элине барсын, жерине барсын, ош жерде чечели. Аны деген Жээнбеков чечпейт, аны Табымаев чечпейт, аны эл чечет. Кылган ишине, кылбаган ишине. Баралы. Мына биздин диаспоранын чоңдору бар, жаш жигиттер бар. Ким кол салат десе, жооп бергендей алыбыз бар. Ош жерден эл менен чечиш керек. Башка элдерде ушундай кеп тукканда күлүп атышат да. Эми Саакашвили өзүнчө кызыктай клоун болуп кетти го. Ага салыштырганга болбойт да. Акаевиз жүрөт темтелеп, Бакиевиз жүрөт темселеп, келси элдин арасына. Ош жерде баарысы чогулуп, өзгөртсүн жашоон. Вот, знаете, я много говорю, конечно, но Курманбек Салиевича я очень хорошо знаю. Знаю еще со студенческих времен. Человек очень практичный, прикладник. Особо не разбирался, может быть, в литературе, политике и прочих вещах, но когда-то в юности мы видели в нем очень честного молодого человека. И мне просто обидно. Обидно, что такие люди вне своей страны. Должны мы вернуться. Конечно, люди третьей культуры навряд ли могут вернуться совсем. Процесс необратимый. Но мы можем прийти и принести свой опыт, свои понятия, изменить страну. Почему даже наши ошибочные какие-то вещи должны гулять по миру? Почему кто-то должен это делать своим? У нас есть внутренний мир, своя жизнь, которая должна принадлежать нам. Понимаете, киргизам и киргизской истории. Поэтому я просто предлагаю сделать все, чтобы кто-то
куда-то уходил или еще что-то такое делал, ошибался, заблуждался, он должен вернуться на родину. Я думаю, что это не моя одна идея. Большинство людей хотят вернуться. Вот стоит Асылбек Идисов. Он полная копия своего отца. И я его хорошо знаю, сын мой хорошо его знает. И я даже могу сейчас вам сказать, что он так же, как всякий киргиз, хочет вернуться домой. Герой он. Не герой. Но родину никто нам не заменит. Это факт. В 30-х годах Петерим Сорокин сказал такую вещь, что каждый человек имеет свой дом. У русских такого понятия не было. Они сидели на земле своей. Европа не знает, что такое дом, потому что это замкнутая страна. Понятие дома, үйрілген, үйштұрылған и так далее есть только у кочевников. И дом у нас там, где наша родина. Вот спросите Асылбека, разве дом у тебя не в Кыргызстане? В Кыргызстане разве он на киргиза не похож? Как вы думаете, мы должны возвращаться туда, где мы родились, где мы можем иметь право на ошибку, там, где мы имеем право сказать слово так, свободно, а не прячась, потому что нас понимают. Давайте, я предлагаю вам такую идею, давайте сделаем так, чтобы семья Бакиевых вернулась, объяснилась, разрешилась и жила там, где родилась. Біздің кезеген клубты сол директоры Маматалиева Кондузды сөз бітірді. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракату. Ушул айлардын султаны болгон Рамазан айында ушул отурат экенбиз. Бүгүнкү ушул Курманбек Салиевичке тазим кылабыз. Ушул бардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Но мен айтайын дегеним ушул сиздерге бир Арабистандан бир момун ушул даватка чыгыптыр да. Даватка чыгып ушул ар кайсы мамлекеттерге барып ушул дават кылып жүрүп анан Кыргызстанга түшүп келип калыптыр. Ушул Кыргызстанга келип Кыргызстандын ала тоолорун көрүп, Кыргызстандын арчаларын, шаркырап аккан сууну көргөндө отуруп алып ыйлаптыр жана кишиче айтыптыр да силер ушунчалык бактылуу экенсиңер, силер ушундай жаннат жерде жашайт экенсиңер, силердин жериңер жаннат турбайбы, силер тирик кезиңерде ушул жаннатты көрүпсүңөр деп. Ошон үчүн ушундай жаннат жерди таштап биз ушул алыс жер, ушул Москвага келип ушул жерде эмгектенип жатат экенбиз. Ушул эмгектенип жүрсөк дагы өзүбүздүн эч бир салтыбызды таштабай ушул жерде жүрөбүз. Ошон үчүн Курманбек Салиевичке чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Бүтөн жерде жүрсөк дагы ушинтип бизге улугайда ушундай оозача уюштуруп берип аткандыгы үчүн семьясына ушул 2 дүйнөлүк бактылуулук каалайм. Ошондой эле ушул оозачарды уюштурган Асылжан Ишбековичке мен өзүмдүн кичинекей билегим бар, ушуну ыйгарып койсом кандай дейсиздер? Туссоль бул клубдун атынан сертификат. Ушул сертификатты ыйгарып койгонго уруксат этиңиздер. Ошондой эле бул жерде мен өзүмдүн авторский китебим бар, кичинекей. Бул психология человека, мындайча айтканда нумерология код судьбы деген ушул китебимди дагы ыйгарып койгонго уруксат этиңиздер. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун, тамагыңыздар таттуу болсун. Анда сөзүн кезеген Досаев Сапар Анарбаевич жеке ишкер. Келип көрсөңүз. Ассаламу алейкум. Барлығын білесіздер, орозыңыздар қабыл болсын. Бүгін Айлардың сұлтаны ороза айында Курманбек
Салевич, Москва жергесіндегі Москва шағыры, Москва обласы. Елдің башын біріктіріп, озатша бұл елге чай беріп отқан екен. Şu kişiге разышылық білдіреміз. Бұл кішінің басып өткен жолдарына мен барымыз еле разымыз деп ойлаймын. Қылған еңбектері барлығында қанаттандырарлық. Менде şu кіші семьясыменен, үй-бүлесіменен бақытлы болсын. Şu başka елде жүрсе да жүрегіне қырғыз деп соғып тұрады екен. Şu кішінің үй-бүлесіне бақуат жашоо, келешекте şu жақсы инсандардан қырғыздың келешегіне салымын қосқан жақсы өмірде болсын деп қалап кетер екен. Тағы бір жолы оразаңыздар қабыл болсын. Рахмат. Кыргызстан аяқары фондының президенті Оңдық Ишмер Төребекова Бурулча Таңаттаровна. Кутмандуу кечиңиздер менен улуу урматтуу жердештер. Туткан орозоңуздар кабыл болсун баарыңыздардын. Ушундай бир бөтөн жерде канчалаган кыргыз туугандарыбызды башын бириктирип, улуу Рамазан айында бир столдон дам татып отурганыбызга Аллага миң мертебе шүгүр дешибиз керек. Эми ушул башыбызды бириктирип, ысык тамак берип, бири-бирибизди менен мындай бир энергия алып, сүйүнүп, өз мамлекетибизде Кыргызстанда жүргөндөй сездирген биздин Курманбек Салиевич агабызга терең ыраазычылык айтып кетелик. Ошонун үй-бүлөсүнүн атынан, туугандарынын атынан бүгүн биз ооз ачып отурабыз. Ошол алыс жолдон ат тартып келип, сиздерди чай берип коелук деп ушу ооз ачтырып коелу деп Рамазан айында келип отурган Асылбек укеме терең ыраазычылык. Нанайын өмүрүң узун болсун. Элиңе кызматын бер. Келечек жаштарда ар бир инсан силердей болуп, ушу элин унутпай, кайда жүрбөсөк дагы ушу бир нанды сындырып жеп жүргөнүбүз абдан жакшы болот. Бул дүйнөдө биз конокпуз. Баарыбыз саты келгенде Алла Таалам чекеден өз үйүнө алып кете берет. Ошон үчүн баардык нерсеге кайыл кылып, сабырдык менен кечиримдүү болуп, бири-бирибизге мээр төгүп, ушундай бир жакшы күндөрдү Алла Таалам ар дайым насип этип турсун. Насип этиш үчүн адамдар бири-бирине мээр төгүп, бири-бирин унутпай, ушундай дасторкон жайып туруш керек. Дагы бир жолу баарыңыздарды ушул Рамазан айы менен куттуктайм. Ушундай жолугушуулар көп болсун. Баарыбыз биргеликте бололу. Рахмат. Бизден ысык салам айтып барып туугандарыбызга биз сагындык. Силер сагындыңарбы Курманбек Салиевичти? Сагыныптыр, карачы. Даже мындан ары эмки немеде мындан да чоңураак алалы Асылбек. Рахмат көп. Рахмат силерге. Биз өтө ыраазыбыз. Алла тарабынан көп соолуктар берсин. Ооз ачтырып аткан агаларыбыздын өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун. Небере чебере кибирелердин колдорунан чай ичишсин. Ошол небере чебере кибирелердин тойлорундагы Алла Таалам ушу бүгүнкү отурган туугандарымдын баардыгын насип этсин. Ошондой учурда келип дагы чай берип коюшум керек. Койбо. Сөздүн кезегин Тутубаева Гүлсара эжекебиз керек. Келиңиз эжекебиз. Атайыңыз турат калды. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Өмүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Баардыгыңар бар болгула. Мен эмне деп айткым келет? Бу Курманбек Салиевич, Жаныш Бакиевтердин ушу кыргыз элине кайтып келишин биз ушунчалык күтөт элек. Ак элип сынбайт дейт. Баары бир Курманбек Салиевтердин аркасынан канча жакшы жаман сөз айтса дагы бул кишилерди мен чын жүрөктөн таза деп ойлойм. Арка кимге өзүңө бирөөгө жамандык кылсаң өзүңө көрдү келең кастайт. Бирок баардыгыбыз эле сезип турабыз. Кудай талыксайт экен, тактайт экен. Мына көргө
өзү эле түшөйүн деп калды. Ошон үчүн мен Курманбек Салиевичти Жаныш экеним баардыгыбыз ушу кыргыз эл калай калып, баардыгыбыз ушул жерде кыргыз элинде эсен аман кайтып келсек, биз менен кошо Курманбек Салиевичтерди кошо алып келсек, ушул кат жазып Курманбек Салиевичтерди кыргыз элибизге чакырсак кандай дейсиздер? Базар Куркул районунан Мамасалиева Алия эжекке келиңиз. Урматтуу коноктор, кыргыздар, ордоштор, амансыздарбы, баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мынакей мен эртеден бери эмне көңүл буруп отурам. Мен өткөн жылы да ушул жерде болгонмун. Быйыл өткөнкүгө караганда дагы быйыл адамдын саны мен оюмча көбүрөөктөй. Эми эмне дегенге болот? Бул ыйык ороз айында мусулман калкка мындай бирибизге болгон тааныштарды кечиришкен жыл дейт, эми ай дейт экен, жакшы ай экен. Бирибиздин болгон тааныштарыбызды жарышайлык дагы, кечиришелик дагы. Анан ушул жанатан бери биздин ордоштор, жердештерибиз Курманбек Салиевич жөнүндө жакшы сөздөрдү айтып отурат. Мен да ошол сөздөргө түздөн түз эле кошулам. Анткени ушул Курманбек Салиевич бизде президент болуп иштеп отурганда биздин мамлекетибиз үчүн жакшы эле жөрөлгөлөрдү кылган. Муну биз жашырбай кайтышыбыз керек. Мен башкасын айта албасам дагы, эң биринчи ушул мектепте начальник класстарга ушул бесплатный тамак аштырып койгон жагына өтө көңүлдүү бурганмын. И пособие, жанагындай пенсия дегендер өз убагында берилип, жакшы эле иштер болуп жаткан. Туурабы? Биз баарыбыз билебиз. Эми андан башка жанагы көптөн мындай чукур жасаган иштерибиз көп билбейбиз го, но биз эл үчүн кылган жакшылыктарын көп эле билебиз. Ошондуктан биз Курманбек Салиевичти эч убакта жаман дебейбиз. Бизге ушул жыл сайын келип, ооз аштырып берип, элден бата алып, элдин көңүлүн алып, бул деген кыргыз элим үчүн деген жүрөгү Кыргызстан, кыргыз эли деп соккондугу билинип турат. Ошондуктан урматтуу мынакей биздин алдыбызга келип, Салиевичтин атынан келип, Салиевичтин тууганы Асылбек өткөндө да биз ушул жигит менен бирге болгонбуз ушул жерде. Быйыл да бирге экенбиз. Рахмат сага. Анан кийин албетте ушул биз жаман деп эч убакта Салиевичти чана албайбыз. Анан биз ал кишини жаман деген болсок, бизге жакшы кишини эч ким бербейт. Ошондуктан эл журт баарыбыздын атыбыздан ысык саламыбызды айтып барасың. Анан кийин эч убакта кыргыз эли Салиевичти жаман дебейт. Биз жакшы дейбиз. Биз үчүн келип, кыргыз эли үчүн келип, колунан келген жакшылыктарын кылып, колунан келген жардамын көрсөтө турган болсо, биз эч убакта отказ кылбайбыз. Анан кийин дайыма ден соолукта болсун. Курманбек Салиевич дагы үй бүлөсүнө бакыт, тынчтык, бакубат карылык Салиевичке дайыма бар болсун. Чоң рахмат. Анда сөздүн кезегин Айдар Руслан Нокин коомдук уюм жетекчисин чакырабыз. Ардыңыздарды туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз кыргыз эли улуу калкпыз. 5000 жылдан ашык тарыхыбыз бар калкпыз. Бардык нерсени ийри отуруп түз кеңешип калыс чечкен калкпыз. Өткөн нерселердин баардыгын тарых өзү таразалап алат. Ошон үчүн ушундай орозонун улуу күндөрүндө ынтымакка чакырып, биздин мурунку ажуубуз Курманбек Салиевич көптөгөн жылдардан бери мигранттарды эстеп, ооз аштырып, көзүп, элдин башын бириктирип жүрөт. Курманбек Салиевич анын бир туугандарына, бала чакасына Асылбек жылга келип өтөсүн. Чоң ыраазычылык өзүмдүн атымдан, коомдун атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма ушул орозонун күнүндө тилек максаттарыңар орундалсын демекчибиз. Ошону менен бирге баардык жамаатка эмне тилесеңер ошол тилегиңер орундалсын. Жакшылык күндөрдү жараткан өзү баардыгыбызга насип этсин. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Анда эмесе Атыр Аксакал эжебиз Кубатова Багдатчы сөзгө чыгарып койсок, баягыдан кечирип коесуз мени. Карагыла.
Assalamu alaikum. Rahmatullah wa barakatuh. Kıymetli жердештер, Kutmanlı geçinizlerinden şu rozumuzlar, tutkan rozumuzlar kabul olsun. Allah Teala'dan ne tilek kılsanızlar, var Allah Teala kabul etsin. Buna bağrımızın başımızda biriktirip buna Kurbanbek Saliyevичке ayrı razıçılık bildiremin özümün atman. Көгарттын суусу бышкан суу, таштан бир ташка урган суу, калмактары менен чабышып, Kurmanbek Bahadır içken suu demekçi. Menin жүрөгүмдө али да президент биздин Kurmanbek Saliyevич. Allah'a şükür. Allah'tan dilerim şu ömrümüzü versin Kurmanbek Saliyevich. Jana şu Kurmanbek Saliyevich'tin bir tuğandары Canbek, Adılbek, Kanыбек, Akmat, бардыгыңыздар ушу бала чака менен тынч болуп ушу ушунчалык ниет кылып ушунча адамга тамак даам берип атасыздар, оозун ачтып атасыздар. Алла Таалам эмне ниет кылсаңыздар бардыгын Аллахым өзү кабыл этсин. Менин дагы айтарым, мен ушунчалык сыймыктанам. Аллага шүгүр. Kurmanbek Saliyevичтин кылган эмгектери Кыргызстанда күзгүдөй болуп али да көрүнүп турат. Эми андан мына канды жамандаса болбойт дейт, эми акыркыларын өзүңүздөр мен айтпасам да көрүп турасыздар. Менин дагы кааларым ушу Алла Таалам ушу Kurmanbek Saliyevичке жана үй бүлөсүнө, бала чакасына Алла Таалам ушу Алла Тааланын сураанарын ушу өзүмдүн элибизге, Кыргызстан элибизге келип дагы да эмгек кылат деп үмүттөнөм. Алла Таалам ушу кабыл этсин ушу үмүтүмдү. Чоң рахмат сиздерге ошол жерден алыс жер, эли журтубуздан алыс жерде, бөтөн элде, бөтөн журтта жүрөбүз. Бардыгыңыздарга ошо кааларым ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Алла Таалам ошо алыстагы туугандуу Кыргызстандагы элибиз баары тынч болуп ыйман берсин. Өнүксүн, өссүн Кыргызстаныбыз. Биз да бөтөн жерде жүрбөстөн ошо элибизде бактылуу жашаганга Алла Таалам насип этсин. Чоң рахмат. Дагы да кааларым ушу Kurmanbek Saliyevич Kırgızistan'a gelip hizmet kılsın diyen niyetim var. Bizim prezidentimiz. Çok rahmat. Uyuşturucularımızdan yüklüyoruz. Murat'ta Silay Üşer'e oturanlar jön gelgen jeri çok bödele. Bardı dışı jürek Kurmanbek Saliyevich dep sokkan adamlar menimçe. Şu tınç boldular, man bolmuşlar. Çok rahmat, Allah razı olsun. Дағы bir орозуңуздар кабыл болсун. Анда эмесе башка алыштын акыры бар дегенде жыйынтыктоочу сөздү Аскар Тейитке берсек. Келиңиз мырза. Assalamualaikum, Müslüman bir tuğanlar, urmantуу агаларым, межелерим, жердештерим. Сиздердин келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиремин. Быйылкы жылдын эсеби менен Кудай буйрса 4-үнчү жолу Москва шаарында Kurmanbek Saliyevich агабыздын атынан ифтарлык өтүп жатат. Быйыл бул иш-чараны бир эле Москва менен токтолуп калбай, Санкт-Петербург шаарында, Новосибирскийде, бүгүн Москвада жакынкы күндөрү насип кылса, Екатеринбург шаарында миңдеген адамдарга өткөргөнгө аракет кылып жатабыз. Сиздердин ак батаңыздар берген жакшы ниет, жылда берген батаңыздардын артынан Kurmanbek Saliyevich агабыз аябай кубанып, сиздерге чоң ыраазычылыгын дайыма билдирип жүрөт. Кудай буйрса, насип кылса, мекенге бара турган күн ойлоймун алыс эмес деп. Себеби сиздер бар ак бата берип жүрөсүздөр, мекенге барып сиздерге дагы кызмат кылганга ал киши ынтызар. Ал кишине бизде тапшырык болуп калды, жаман көрбөйсүздөр. Биз башка кафеге да башка туугандарыбызды жибердик. Бизден кеткен кемчилик үчүн кечирим сурайм. Анан аксакалдар келип, ак батаңыздарды берип койсоңуздар. Урматтуу туугандар, şu karmağan orozumuzlar kabul etsin. Uşintin бүгүн ушунча элдин башын бириктирип, ооз ачтырып, ушундай элдин көңүлүн алжаткан Kurmanbek Saliyevичке чоң рахматтарды айтайын. Эми бул киши баягы алдында айтып кетти, мен Глиба деген эжекебиз айтып кетти, мен ошол аягга абдан кошулам да. Бул киши ошо баягы Kurmanbek көре албасын Kurmanbek болуп жатты. Эми ошо
ошол жерге келип, ошол кишинин атынан gelip oz açtırıp evde kızmak yürgen kulağı kim? Asliye gidinme çok rahmat. Bu Asgat'ta çok rahmat. Şu Suzak Koğu'nun aksakallarının atına. Suzak Koğu'nun atına. Oşonda öyle cevap götürtürük atına. Kur'an Meksali ilişki çok sağlık verenizler. Amin. Amin. Allah Teala şu bizlerge şu жақсылықтарды versin. Bu şehirde koca batat ile oturan vardık Moğol Müslümanların kalanan öyle tileklerini versin. Daima şu sizler densolukta olunuzlar. Oylagan oy maksatlarınız işe alsın. Tapkanınızın berekesini versin. Daima şu жақсылықтарға buyursun. Böyle kırçıktan saklasın. Beyecel önünden saklasın. Alamda olacaktan aparattan saklasın. Yerimizge bereke, elimizge imanın tıma olmasın. Allah Teala iki dünya hoş kolda koldasın. Amin. Kılç. Öşe, Kurmanbek Salih'indağı bir biliyorsunlar. Жақсылықтар болсын. Kurmanbek Salih köpke yaşasın. Buna bir tuğanları benim çoğu. Bu şey İslam'a Kırgız eline kayıtıp gelip bizler mene sizler benim çoğu. Bu şey neme almanlar nasip etsin. Ondan Allah'a